Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде 25 июнь. Жаңы эле билет алдым Абу Дабиге. И в общем, достор, бүгүн азыр үйгө барып, кийимдер чогултуп, Абу Дабиге учуп кетемин. И ошол жакта сиздерге, достор, өзүмдүн жаңы разработанный стратегиямды көрсөтөмүн. Ошол стратегия менен, достор, сиздер дагы болгону бир жуманын ичинде биз менен чогуу торговля кылып, сиздер дагы ушундай эс алууга тоже барсаңыздар болот, достор. Бүгүн сиздер менен Дубайдан торговля кылабыз, достор. Жаңы эле отельге келдик. Отельдин названиясын бул жака алтып коемун. Millennium Al Barsha деген гостиницадамын. И ушул жакта азыр, достор, жашап атамын да. В общем, гостиница аябай жакшы экен. Итак, достор, торговлябызды баштайбыз. Валютная пара евро-канадец. Евро-канадецти биз байкайлы анализ жүргүзөбүз. Анализди кандай жүргүзүш керек, мен предыдущий акыркы видеороликтерде мен көрсөткөнмүн. Смотрите, бул жакта бизде өтүп турганда деле снижение болуп атат. Бул жакта падение болгон до этого. Бул жакта кайра эле подъем и кайрадан эле бул жакта бизде снижение болуп атат. Бул жактан биз сиздер менен 3 мүнөткө бир сделка ачабыз $100 на понижение астыга. Смотрите, бул жакта бизде кайсыл жерде уровеньдер бар. Уровеньдер бул жерде аябай көп да. Биринчи биз сиздер менен ушул уровеньдерди коюшубуз керекпиз да. Кайсыл жерде бизде разворот болгон, кайсыл жерде остановка болгон, ошол уровеньдерди биз сиздер менен коюшубуз керекпиз да. Мынакей бул жакта остановка болуп тур. То есть ушул остановкалардан бизде скорее всего разворот болот же болбосо пробитие болот да. И эң акыркы линия бул жерде бизде уровень поддержка да, достор. Уровень поддержка мынакей. То есть 3 уровень да. Үстүнкү уровень сопротивление. Бул жакта бизде графигибиз ушул жерге келип, кайрадан эле разворотко на понижение түшүп атат да. Кайсыл уровеньге, то есть ортоңку уровеньге чейин азыр бизде график түштү. И бул жакта бизде скорее всего бул жакта пробитие болот да. И график дальше на понижение кетет. Ошон үчүн сделкамды мен астыга ачтым да, $100 ачтык. 3 мүнөткө пока что күтөбүз. Киребиз. И бизге сразу эле мондай комната чыгат. И в общем, достор, вешалка, бул жакта тапочки, утюг, дагы кааласаңыздар бул жакта сейф дагы бар. Мынакей сейф. Бул жакта акчаңарды же кымбат баалуу нерселерди коюп, күнүштө койсоңуздар болот да. Намаз окуй турган жай намаз, китептер бар экен. И плюс еще бул жакта фен деген бар экен да, фен. Фен чачтырсаңар болот. Потом бияк душевая. Такой вот. И далее бул жакта телевизор, кровать, телефон. В общем, достор, уютный, жакшы жасалган гостиница экен. Время, будильник, жана бул жакта меню дагы бар. Кааласаңыздар кухнядан заказ берсеңиздер болот. Тамак аш. Жакта баалары бүт бара жазылуу да. Кстати, достор, каналымда 10.000 подписчик болду, достор, 10.000 подписчик. И ушуга карата, достор, мен өзүмдүн закрытый телеграм каналымда ссылка видеонун астында болот, достор. Ошол жактан сиздер биздин открытый каналыбызга катталсаңыздар болот. Бул жакта бизде күндө торговля болот. Күндүзү саат 3-тө, да, Бишкектин убактысы менен күндүзү саат 3-тө и кечинде саат 9-да, достор. Бул жакта мен торговый сигналдарымды өзүмдүн торговлямды ушул жака жөнөтүп турамын, достор. Ушул жака катталып алсаңыздар жакшы болот, достор. Итак, биринчи сделкабыз евро канадецтен плюска жабылды. Плюс 89% биз прибыль алып кеттик. Акчаны алмаштырдым, мынакей. Мондай дирхамдар менен бул жактарына оплачивать этет экен. Бул акча, достор, аябай бышык экен. То есть мондай кылып айрый албайсың да, мынакей. Мондай кылып айрыйын десең айрылбайт да, достор. Мынакей көрдүңүзбү? Аябай бышык акча экен. Бышык материалдан жасалган экен да. Вот. И өзүмө мен всегда постоянно мондай долларды алып жүрөмүн да, достор. $1000 доллар. Любой жерден, любой странадан, любой мамлекетте силер долларды колдонсоңуздар болот да. Мисалы Дубайдан сомду алмаштыра албайсыңар да.
мен эмнегедир доллар сом алып алыптырмын да, но по-любому кийин Бишкекке барганда бул акчалар керек болот. В общем, достор, полный расход канча болду? Получается, мен бул жака 6 күнгө келдим. Виза плюс билет плюс проживание и завтрак, да. Ушу менен в общем $900 болду, да. $900 жакшы баада болду. Получается, мен бул броюнду примерно 2 жума караштырып бронировать эттим, да. То есть 2 жума вперед силер бронировать этип койсоңор силерге арзаныраак түшөт, да. Экинчи сделкабызды валютная пара евро австралиецтен ачабыз. Бул жакта бизде подтверждение болуп атат. Бул жактан биз силер менен азыр быстро сделкабызды 1 минутка $100 на повышение ачабыз, достор. Анткени бул жакта бизде мондай скальпинг болуп атат, да, и астыда бизде двойное дно болуп атат, достор. То есть бул жакта бизде азыр графигибиз ушул үстүнкү уровеньдерге чейин бизде азыр өсүш керек, да. Мынакей көрүңүздөр, резкий подъем болуп атат. Бул жактан уровеньдерди коебуз, кайрадан эле астыңкы уровень, поддержка. Далее бизде ортоңку уровень бул жакта болуп калат. Мынакей как раз өзү ушул жака коюлду. И дагы бир уровень, достор, дагы бир уровень. Бул уровень сопротивления, достор. Мынакей көрүңүздөрбү, ушул жака чейин биздин графигибиз өстү. И биз силер менен бул жакта сделкабызды прям уверенно, достор, уверенно экинчи сделкабызды плюска жаап кеттик, да. Мынакей бул жакта бизде астыда уровень поддержка, и как раз ушул уровень поддержкабызды биринчи касание болуп туруп кайра эле ушул ортоңку уровеньге келиптир. И бул жакта пробитие болгон жок, да. Мынакей ортоңку уровеньибизди пробитие алган жок. Далее графигибиз астыга түштү. И бизде фигура двойное дно, да, двойное дно көрсөттү. И кайра эле биздин графигибиз үстүгө өстү. И бул жакта уже бул уровень пробития болуш керек экен деп ушул жака сделка на повышение ачтым, достор. И биз силер менен экинчи сделкабызды дагы плюска жаап кеттик. Кийинки сделкаларыбызды биз башка валютный парадан ачабыз. Бул жакта валютный паралар аябай көп. Процент доходности 89дан 92%ке чейин, да. Так, кийинки сделкабызды биз силер менен ушинтип котировканы тандайбыз, жакшы ситуацияларды карайбыз, байкайбыз и сделка ачабыз, да. Мынакей. Так, бул болбойт экен. ГГП канадецте бизде тоже болбойт. ГГП к доллару кандай ситуация болуп атат? Бизде таймфрейм 30 секунддук таймфреймди турат, 1 минутка коебуз, и 1 минуттукта бизде бул жерде восходящий тренд болуп атыптыр, достор. Восходящий тренд. Эгерде биз 2 минуттук таймфреймди карасак, 2 минуттук таймфреймди көрсөк, бизде бул жерде мындай уровень сопротивления бар экен, да. И ушул сопротивлениябызды бизде 3-чү касаниядан пробитие кылыптыр. И кайрадан эле графигибиз азыр на понижение кетип атат, достор. То есть кайра возврат болушу мүмкүн бул жакта. Ошон үчүн сделкабызды 1 минутка эмес, 2 минутка ачабыз, достор. 2 минутка $100 на понижение, достор, астыга ачабыз. Анткени бул уровень пробития болуптур. Пробития болуп ретест кылды, да, то есть укрепление болду ушул базабыз ушул жерде. И далее бул жакта азыр бизде график биртке ылдыйга түшүп, анан кийин дальше подъем болуп кетиш керек, да. То есть глобальный восходящий трендке айланып кетиш керек, да. Азыр пока что бизде мондай кичине болсо дагы снижение болушу керек, да. Ошон үчүн сделкамды астыга ачтым, достор, да. Күтөбүз, байкайбыз, возможно, и даже наоборот болуп калышы мүмкүн, да. То есть график үстүгө өсүп кетиши мүмкүн, да. Анткени бул трейдинг, бул рынок, и биз сиздер менен эч качан биле албайбыз, да. То есть 5 минут, 10 минуттан кийин график каяка жыла турганын биз сиздер менен эч качан биле албайбыз, достор. Эгерде сиздер даже опытыңыздар 20-30 жыл болсо деле, по-любому бул трейдинг, да, бул графикти силер эч качан предугадывать эте албайсыңар, да. Биз болгону предыдущий моменттерди байкап, ошол ситуацияларды биз краткосрочный движение менен кармап кете алабыз, да, достор, да. Мынакей бул жакта бизде подъем болуп атат, и бул подъемда бизде көрдүңүздөрбү небольшой падениялар бар, да, небольшой падениялар бар. И ушул жактардан биз сиздер менен сделкаларыбызды на повышение ачып, сделкаларыбызды плюска чыгарып, прибыль алып кетсек болот, да. Трейдинг деген бул ушундай. Биз сиздер менен ушундай небольшой краткосрочный движениялардан прибыль алабыз, достор. Итак, ГГП USD акыркы 25 секунд бар, и бул сделкабыз пока что плюска жабылып атат, достор. Пока что плюска жабылып атат. Но
аябай опасно да, аябай опасно, анткени биздин сделкабыздын ушундай эле турат да, биздин котировкабыз. Давайте байкайлы, акыркы 10 секунд и бул сделкабыз дагы плюска жабылышы керек достор, анткени биздер менен уже 2 сделка подряд плюска жаптык и бул 3-чү болот достор. Мынакей 3-чү сделкабыз дагы плюска жабылды. Балансым $3600 болчу, азыр балансыбыз уже $3918 болуп калды достор. Жакшы торговля деп ойлоймун. Биздин дневной торговлябыз токтоду деп эсептей берсек болот да достор, анткени бизде 2 маал торговля болот, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да достор. Ссылка видеонун астында же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот достор.